boyunda orgu çan çıgar. Orguan çandı görgende elle kengin can çıgar. Atandın görgende orguan çandı karasa. Бул жерге бүгүн биз ошо Манас атабыздын чоролорунун бири, эң биринчи Манас айткан чоросу Жайсаң Үмөт уулунун туусун көтөрүп атабыз. Бул жер могу Жайсаң төр деген төр, могу тоо кыркасы Жайсаң тоосу деп аталат. Анан ушул жерден Жайсаң атабыздын буту басып, Таластагы Манас атанын ордосуна көп каттаган жер экен деп атайын, ушул жерге тигип атабыз. Мына өткөндө Алмамбет атанын туусу көтөрүлдү, ат башыда Чечтөбөдө, андан кийин Чубак атаныкы көтөрүлдү, Таласта көтөрүлдү. Анан мына 3-чү Эртөштүк атаныкы Алайда көтөрүлдү. Мына бүгүн Жайсаң атаныкын ушул жерге көтөрүп атабыз. Анан кийинки туу Ажыбай атаныкы көтөрүлөт. Ошентип Манастын 40 чоросунуку көтөрүлүп бүткөндөн кийин анан Манас атанын туусу көтөрүлүп, элдин аң сезимин ойготуу эң негизгиси. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin amin amin. Ey жараткан Кудай, ушул окулунган Курандан келген соопторду жана ушул курмандыгыбыздын соопторунун баарын Айкөл Манас атабыздын чоросу болгон Жайсаң Үмөт уулу атабыздын рухуна багыштадык. Я жараткан Кудай, ушул эли журтубузга тынчтык берип келген тумоо бучкактардын бардыгынан өзүң сактап, эли жерибизге бакубат турмуш бере көр. Элибиздин ичинде мыкты кыргыз үчүн күйгөн жигиттерибиз, жалындаган жүрөктүү мамлекет башчыларыбыздын пейилдери оңолуп кыргыз мамлекетин көтөргөнгө кадам таштасын. Я жараткан Алла, ушул Жайсаң атабыздын дагы жалган дүйнөдө билип билбей кетирген күнөөлөр болсо кечирип кең бейишиңен жай бере көр. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Atkan işine eң çoң iş eken, uşu işine eң kutlu olsun. Kuday Taalam uşu koldosun. Kırgız elime tinççilik versin, tokçuluk versin, böğde kırsık, oğrusur kodol sak kılsın. Şu Jaysaң atalarını arbağa koldop, Manas atalar koldop, Kırgız elin tokçulukta, genençilikte yaşaganda olsun. Kийинки биздин ажоолор şu eldi juttu karagan, jakşı ажоолор bolsun. Şu bizdin tukumubuz özü ele Kırgız eli köye versin. Şu özüңөрgө okşogan çıgan jigitler köp çıksın. Şu Kırgızdın uluk adamların takay götörmölöp Kırgızды öйдө götörө versin. Bizdin kaalar tilegi ушул жалпы калайык журтка тынччылык, токчулук ар дайым жайылган тас толкон. Бая Кыргыз ели айткандай, кырманы даңгат olsun, тас толкону наңгат olsun, өрөнү малгат olsun, үй бүлө балагат olsun. Ушу Кыргызстаны көбөйө берсин, ушундай силерге ушундай жаштар көбөйө берсин. Ар дайым жакшылык болсун. Манас атабыз эпосто эки жолу хан көтөрүлөт да. Биринчи жолу чоролору көтөрөт. Чоролору тарабынан көтөрүлөт. Бул Манасты биздин баягы орустун окумуштууларынын баары жомок кылып салгандагы кайсы доордо экенин белгисиз кылып салганда, бирок тарыхта Кытайдын тарыхында бар. Анан мына жерде мен койгон бул сүрөттө бул Монголиянын Швед улан деген жеринде момундай бир нерсе бар. Мыногу таш эстелик да, бул эмеси баягы эстампашы. Мына жерде 53 тамга, уруу тамгалары бар, 53 тамга. Мыногу мына ушунун ичинде азыр бүгүнкү кыргыз урууларынын 20 тамгасы бар мынунун ичинде, мына жерде. Анан бул биринчи жолу Манасты көтөргөндө эпосто чоролору көтөрүп атпайбы? Бул 682-жылы көтөрүп атат да, биринчи жолу. Манастын чоролору өздөрү Манасты хан көтөрүп атат. Анан ошондо казактын жана Айдархан деген ханы
көкчөнү урушат да сен эмне атыңды союп берип коюп хан көтөрүлсөң болбойт беле депчи. Манас бир атын союп хан көтөрүптүр. Сен эмне деп баласын урушуп атат да. Ошондо биринчи жолу көтөрүлүп атат. Бул Кытайдын тарыхында да жазылып атат да. Алды менен 9 кишини чогултуп, анан 40 кишини чогултуп, анан 52 кишини чогултуп, анан 5000 кишини чогултуп туруп, бүт калмак Кытайдын баарын колап чыкты деп жүрөт да Кытайдын эмесинде. Бул Манас атабыз. Экинчи улуу түрк каганатын түскөн Манас атабыз да. Куту улуг эл төрөсү деп. Манас эпосунда Сагынбайда, Саякбайда айтылат. Баягы башында Манасты төрөлөт деп боюнда бар аялдардын курсагын жарып, эркек балдардын баарын өлтүрүп аткан да Кытайлар. Анан ошондо Манас деп мунун колунун дөмпөгүндө Манас деген жазуу болгондо Акбалта атабыз келип айтат да. Бул Манастын төрөлгөнү жакшы болду, бирок душман билип калбасын деп баягы түшкөндө эненин курсагына түшкөндө тулупу менен чөт экен да, тону менен. Анан баягы кечилди алып келип көрсөтүп, мына мындай болду деп тулупту көрсөтүп, анын жүрөгү түшүп, тулуп жатат да, бала эмес. Анан кийин Акбалта ата нар жакта бир ит тууп аткан экен, эки күчүгүн ак көрсөтпөй этегине салып келип анан кийин баягыны алтын шакек менен жарып, только алтын шакек менен жарыш керек экен да. Анан Манасты алып туруп анан катып, анын ордуна эки күчүктү салып коюп, баягы эси болуп калган эмен алып келип мына көр деп, баягы эки күчүк болду деп көрсөтүп, алдап да көзүн жазгырып. Анан тиги ошомойнчо көчүп жоголот да. Доклад берет чоңдоруна, конечно. Ушундай Жакыптын аялы эки күчүк тууду депчи. А бирок баланын аты Манас экени билинип калбасын деп анан чоң жинди коет да. Анан бул чоң жинди муну Манас экенин ким билди деп айтылып атпайбы. Анан ошол балдар менен козу жайып жүргөндө балдарды чоң жиндиси сабап мени төрөм деп айткын деп. Анан төрөм болду деп анан кийин ушун Кутуулук эл төрөсү деген ошондон келип чыккан да. Кытайдын жазмасында Кутулук элтерис деп жазылат. Анан мына ошол анан 693-жылы ошол жерде 53 баягы чоң-чоң уруулар биригип туруп анан кийин Манасты экинчи жолу ак кийиске отургузуп хан көтөрүшөт. Мына ошол мына эпоста айтылганы боюнча эметилген мына 53. Анан могу эстелик бар. Мына эстеликте могу жаш адамдын эмеси да. Бул аябай эскирип калган. Анан могул эки нерсе бул хан бийлигинин эмеси да белгиси. Хан бийлигинин эстелиги белгиси. Анан муну орустун окумуштуусу Кляшторный деген жазып атат да. Там была создана конфедерация кочевников деп атат да. Конфедерация дегени бул чоң мамлекет. Мен билем ошо Жайсаң атанын касиетинин символу ушул кара куюн да, ошон үчүн берге ошонун сүрөтү тартылды. Ар бир чорого өзүнүн эмблемасы тартылган да. Айтып аткан Алмахан деген эжеке, бул элечекчен эжеке. Аян ушу эжекеге келип анан кийин иши тоонун арасына тигиш керек экен деп көз үйдү. Анан качан десек эже айтты, 3 күндөн кийин аяталар айтат экен деди. Анан 3 күндөн кийин эжем кет барып билип келели, кайра кеттигебиз. Десек айтат, сизди билет деп айтты. Анан кийин келип ушул жерге келгенде эже айтты, ушул жер деди да. Мына Кудайдын буйругу экен, ушул Жайсаң атабыздын туусу көтөрүлгөнү турат. Чын эле бул боз үйдү тигүү эч кимдин оюна деле келбесе керек. Бирок буну айтыш мага жеңил болгон жок. Бир 2 жума аябай кыйналдым. Ошо түндүк менен түштүк деген биригиш керек. Ошон үчүн түштүктөн жарым боз үй, түндүктөн жарым боз үйдү бириктирип, анан ушундай кылбасаңар, мына ковидте көп кыргыздар кырылып кетиши мүмкүн дегендей аян келген. Аны булар өздөрү угушкан, мен баягы комада жаткан учурда айткан экен элем. Анан эмне дегим келет? Кудай буйруса, биздин кыргыз эли биз чын айтыш керек, касиеттүү элбиз. Бирок биз ошол өзүбүздүн касиетибизди карман албай, касиетибизди тааныбай көп мындай кыйналып жүрөбүз. Кудай буйруса ушул жер кыргыз эл үчүн алтын ордо болот деген маалыматтар бар. Бир эле мен эмес, бүткүл дүйнө эли бул боз үй боюнча кабардар.
Ошентип кабыл алышкан кыргыздардын алтын ордосу келечекте аябай бир кыргыздар үчүн жакшы нерселерди алып келе турган жер депчи. Анын эң биринчи эл тынч болсун, элдин катарында биз тынч бололу, анан бийликтегилерге дагы ынсап берсин. Кыргыз элибиз, журтубуз тынч болсун. Бар бололу, бир бололу, жаманыбызды жашыралы, жакшыбызды ашыралы. Жаман дей берсек бизге жакшысын эч ким бербейт. Биз ар бирибиздин өзүбүздүн жакшы жагыбызды издеп тапканга аракет кылалы. Китайский принц перед кыргызским хаганом дейт. Мына Манас атабыздын жаш кези, мына каганы 16 жашар Манаска чөгөлөп атат алооке. Көрдүңбү? Мына ушул сүрөт Япониянын эмесинде, музейинде турат. Анан муну интернетке салганбыз. Интернеттеги кээ бир адамдар муну Барсбек каган экен деп жүрөт, бирок Барсбек каган ал Алтайдагы эле бир аз кыргыздардын каганы болгон. Ал деген Бакай атабыздын күйөө баласы болгон. Кийин аны жана көк түрктөр өлтүрүп кетиптир, аны өттүр деп атпайбы? Бул чоң казатка баргарда Кытайлар менен каталышып чоң казатка чыкпайм дегенде, ошон үчүн баягы Көкмөн тоосун ашып барып түрктөр деп атпай, кыргыздар өзүн түрк деген. Анан ошол Көкмөн тоосун ашып барып туруп, анан ошол жерден Барсбекти түндөсү жайлашып, ордуна башка кан көтөрүп туруп, анан чоң казатка кошуп алып кеткен да. Көтөргөндүн башында жүрүп, тиги Алмамбет атанын биринчи болуп туусун көтөргөн арабызда замандашыбыз бар. Анан кийин Чубак атанын туусу деп көтөрүлдү. Анан Алайга барып Эртөштүк атаныкы көтөрүлдү. Мына бүгүн 4-чү болуп Жайсаң атаныкы көтөрүлгөн турат. Ошол Абдылас Койчиев деген замандашыбыз бир тууганыбызга сөз берели. Күнүңүздөр менен негизи бүгүн аябай толкундануу күн болуп атат. Бул 2020 жылы июль айында жана эл кыйналып аткан мезгилде ошол мага даян келди да Алмамбет атанын туусун көтөргүлө деп. Анан ошо Алмамбет атанын туусу мага берилген болчу. Анан мен өзүм кыйналганыма кайыл болуп, анан Алмамбет атанын туусун абыз ат башыга чечтөөгө көтөрүп келдик да. Андан кийин биз жыйынтыгын билип атабыз. 2 айдан Алмамбет атанын туусун көтөргөндөн кийин 2 айдан эски бийлик кетти, жана эме болду. Андан кийин жазында Чубак атаныкы, андан кийин Төштүк атаныкын көтөрүп келдик. Анан бул Жайсаң атаныкы жана маанисиндагы Булбул ака айтып атат. Эми кыргыз элинин жанагы ойгонуусу күчтөнүп, өзүнүн ким экенин таанып, эсине келип, өзүнүн нугуна, өзүнүн жолуна түшөт экен да. Анан бул Темирбек акабызга ушул тууну жүктөлгөн экен аян менен. Бул киши дагы кой деп анан кийин тездетели деп иш эмени жасап алып келип, антип колунан келген жасаган экен. Эми жалпы ушу элибизде ынтымак болсун, ден соолук болсун. Элибиз ойгонуп, өзөгүнө кайтса экен, өзүнүн нугуна кайтса экен деген тилек ниетте. Анан эми адашкан элибиз кайта өзүнүн жолуна түшсүн. Дагы ушул туубуз уланып, мындан кийинки Ажыбай атаныкы, андан кийин дагы башканыкы болуп, ушинтип уланып кетсин. Кыргыз каганаты түптөсүн, кыргыз эли өзүнүн башаттагы акыбалына келип, элибизде жакшылык болсун. Жалпы ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Сизге дагы ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жакшылык болсун. Бул жерде Манас атабыз төрөлгөндө, Манас атабыздын атасы чоң атабыз Жакыптын жаңы төрөлгөн балагыны берген сыны да мынтип айтып атат. Маңдайы жазы, башы куш, бар боюнда турат туш. Кочкор тумшук, кош кирпик, көркү калча, көзү тик. Жалаяк ооз, жаргабак, жаагы жазы, ээг узун. Эрди калың, көзүңкүр, эр мүнөзү көрүнөт.
Alakan жазы kol açık, atlanıp çıksa yol açık, alt münözü görünür. Ken gökürök jayık döş, arkası ken beli tüs, aybatı katı zar жүз, bil müçösü görünür. Jolbors moyun жоğun bilek, жоğrunu kalın taş жүрök. Жылма кабак, жылдыз көз, бөрү кулак, жолборс төш. Бөлөкчө түрү бар экен. Кут кылган болсо Кудайым, Кудайдан жашыл сурайын. Кеткенден алар кегимди. Кек алганын көрөрмүн, кетирбесе өгүмдү. Өткөндөн алар өчүмдү, өч алганын көрөрмүн, өлтүрбөсө өзүмдү деп туруп анан кийин айтып атат да, бешик боосу бек болсун, кундагың боосу кут болсун, көкө теңир сактасын. Аты Манас, аты болсун Манас, ар баладан калас деп Сагынбай Орозбаковдун эмесинде айтылат вариантында. Ал эми жанагы төрөм деп айткан, айт дегени мынакей козу жайып жүргөн балдарга минтип айтып атат да, койчулардын 40 бала жыйып алып ал Манас койду союп талаага, койбой Манас той кылды. Торпок минип топоңдоп толгон бала чогулду. Кызыкты Манас баштады. Төрөм деп мен айткын деп ал балдардын торпогун такыр союп таштады дейт. Баягы төрөм деп айтпай койгондорго да. Анан кийин бузукту мындан баштады дейт. Төрөм деп койгон балага кементейин керсейтип салып берет талаага деп. Бул жерде дагы ошол Сагынбай атанын эмесинде төрө деп айткын мени деп атаңдын көрү 40 бала айтканым менен болуп бер, тегерете конуп бер, мага чоро болуп бер деп ошол 11-12 жашындагы кези да сөзү. Анан бул Кутулук эл төрөсү. Бул манагы Жайсаң атабызда айтат. Айкөл Манас ата өз атын чечмелегени ошо Жайсаң атада айтылат минтип. Мааниси Манас деген сөздүн эмне? Чечмелейт. Ар ким өзү билишинче. Бирөөлөр чексиз күч деп түшүнүшсө, башкалар асман дешет. Теңеп көккө. Айтылган ар кыл ойдун туура түзү. Манас бул чексиз ойдун ченсиз күчү. Ой күчүн пайдалана билсе адам ордунан тоону козгойт кыйналбастан. Ошондой күчтүн ээси болсун деген оюнан калайыктын бүткөнмүн мен деп бүгүнкү жана берде айтылган сөздөрдүн көбү биз сөз кудуретин билгенде тоонду да ордунан томкоробуз деген нерсени Жайсаң атада Манас ата өзүнүн атына берип атат да. Ал эми Кутулук эл төрөсү эмнеликтен Айкөл деп аташканын билет белең деп Жайсаң атабыз айтып атат. Андыктан татый турган кантагына мүнөздү түгөл берген Теңир ага суу сымал өтүп кетчү бүт катмарга сиңимдүү жумшак мүнөз пейли таза. А бирок жумшак туруп катуу болгон, алдыда максатына жетчү койгон. Ал ошол жумшак катуу мүнөз менен аткарган вазипасын соңку келген. Куураган өсүмдүктөр суу жайганда көгөрүп өнүшкөндөр алар кайра, өнүшкөндөй алар кайра. Кыркууздун кыйыр чексиз тукумдары кырылып жок болоордо Айкөл аны көгөртүп, өнүм берген сууга окшотуп, кайрадан баш коштурган баарын топтоп деп айтылып атат бул Жайсаң атада. Ал эми Сагынбай атада алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер жерлигинен түткөндөй, ай алдында дайранын толкунунан бүткөндөй, абадагы булуттун салкынынан бүткөндөй, асмандагы ай күндүн жаркынынан бүткөндөй деп Манас атабызга баягы сыпат берип атат. Ал эми мына бизде Манас атабыздын эстелиги Бишкекте 2 эстелик бар, анан Баткенде 1 эстелик бар, Таласта 1 эстелик бар. Бул эстелик болсо Москвада 2012 жылы ачылган. Бул Москвадагы Ленинградский шосседе Ленинградка кетип аткан жолдун боюнда ачылды. Манас атабыздын эстелиги бул тетиги 90-жылдары эле курулган эстелик болчу. Анан Вучетич дегендин мастерскойунда турган, Лушков деген мэр жер бербей аткан да. Анан кийин Алмаз Атамбаевга мен жазгам. Алмаз Арсенович, эстелик бар. Ошону алып келиңиз. Же болбосо азыркы Собянин менен сүйлөшүп, Путин менен сүйлөшүп, анан ошол жерден бир жер берсе ошол эстеликти орнотуңуз деп кат жазгам да. Анан Алмаз Атамбаев Путин менен сүйлөшүп, анан бизге жана Москва районундагы бир чокуну Путин атындагы атабадыбы? Мунун баары абмен болду да. Анан ошондо ачылган эстелик. Бул Москвадагы эстелик. Ал эми бул эстелик болсо, бул Турцияда. Муну дагы ошо 11-жылы тиги Атамбаев барып ачкан. Себеби буну 2004-жылы ачам деп Аскар Акаев
президент эле анан бул учат Бишкектен 2004-жылы ноябрда. Учса погода жок болуп Стамбулга кона албай, кайра учуп келсе Бишкекте да погода Алматага конот. Анан Алматадан келет да. Анан эми жайында ачам дейт да 2005-жылы. Бирок мартта революция болуп кетип качып кетип атат. Буйрук болбой калды. Анан Курманбек Салиевич Бакиев келгенде ачам деп алда даярданып атат жайында. Ачам деп атса бир тууганы Жусуп бир тууганы кайтыш болуп калып бара албай калат. Анан ноябрда ачам деп ноябрда учат да. Ноябрда учса тиги погода жок болуп эмеде Стамбулда. Дагы кона албай келип Кантка конот. Анан кийин ошо менен унутулуп калат. Анан 2010-жылы революция болду. Революция болгондо мен Атамбаевка кат жаздым, Алмаз Шаршенович. Ошол жерге биздин аталар барып, тиги Осман падышасы ала албай жатканда византтардын культурный центри Никея деген шаар болгон. Ошо Никеяны алганга баягы куржундарга алтын күмүштөрүн салып алып барган экен. Жардам берип, ошол жерде 500 кыргыз жигит өлгөн экен. Анан Осман падышанын уулу Орхон Газы деген атасына Стамбулда салып, мурда Исламбол, Константинополда, аны Исламболда салып, ал эми Бурсага болсо, Бурса деп атын буруп, аны ошол жерге кыргыздардын түрбөсү деп, кыргыздардын мүрзөсү деп эстелик салган. Ошол жердеги эстеликти ачып келбейсизби деп кат жазганда, ана ошол барып 11-жылы ачкан бул эстеликти. Бул эстелик Стамбулда ачылды. Муну бир кыргыз жигити жана Козу Кирил деп жүрбөйбү? Темирлан Стамбеков деген ошол жигит ачты Стамбулда бул эстелик. Бул эстелик Кытайдын Иракы чыгышында Хыйлуңжан кыргыздар, Фуй кыргыздар деп жүрбөйсүзбү? Ошол жерде кыргыз тилин бир сөз билбеген кыргыздар ачты. Ушул эстеликти ачып, анан тегерегине Манас коридору деп 365 метрге коридор жасап, Манастагы окуялардын баарын сүрөтүн тарттырып жасаган эстелик. Бул Хыйлуңжанды мен барып тартып келгем. Бул эстелик Чинхай деген көл, Кытайдын орто ченинде Чинхай деген көл бар, биздин Соңкөл сыяктуу 3266 метр бийиктикте турат. Ошол жерде Манас атанын аттын үстүндө турган эстелиги, жерде мынакей кытайча Манас деп турат, кыргызча Манас деп турат. Анан кытайча Манас ким болгону кыргыз элинин баатыры деп турат. Жерде кыргызча кыргыз элинин баатыры деп араб тамгасы менен жазып турат. Бул дагы Кытайдын Актоо деген ооданында, Суарда, Актоо деген ооданда Манас атабыздын такта отурган. Бардык жерде ат менен болсо, берде Стамбулда тигиндей отурат, берде уже хан тактысында отурган эстелиги. Могу аркаларды булар Манас Ордодогу, Таластагы Манас Ордодон идеясын алышкан. Анан бул Манас атабыз Булун көл деген көл бар, ошо көлдүн жээгинде турат да. Булун көл деген айыл да бар. Бул Улуу Чаттагы эстелик. Бул эстеликте дагы Манас атабыздын Мунок эстелик менен Наркы эстеликти идеясын көтөргөн Сыяр деген аким бар. 15 жылдан бери ошол Улуу Чат ооданынын акими, зам губернатор болуп иштеп атат. Сыяр Асан Акун уулу деген. Ошол инибиздин идеясы менен курулган. Мындан тышкары Ак Кула менен Сыргара деп эки атка дагы чоң эстелик курганда. Анан бул эстелик Акчий деген ооданда Манас атабыз чоролору менен турат. Бул эстеликтердин баары аябай сонун эстеликтер. Ушул жерде келген элдин баарыбыздан эң улуу киши Асыл Усубалиевна. Баарыңар аман эсен келдиңер, мунуңар эң жакшы. Чогулганыңарга дайым ыраазы болсун, биз ыраазыбыз. Мен ушу 95-жылы, 96-жылы ушу Жайсаң атанын жана Бүбү Мариямдын жазган эмесин окудум эле. Биринчи эле китебин окуп калгам ошондо. Анан таң калдым эле, капырай, бул орус кызы болсо, орус өстүрсө муну, орусча сүйлөсө, кайдан жүрүп бул адам ушундай болуп калат деп көрсөм, мурун өзү эмчи домчу болуп жүргөн экен. Анан кийин эле Жайсаң аты эме түшүнө кирип, анан ошону менен ушулардын баарын тең жасап калыптыр. Кудайым ушу майрам, Бүбү майрамга ден соолук берсин. Ушулардын баарын жаңы жараткан ошол киши биринчи ачканы, туурабы? Биринчи ачкан ошол кишиге Кудай кубат берсин. Андан кийинки эле мына Алмакан такай эле ушундай эмелерге жакшынакай болуп, ак ниеттери менен, жакшы үлгүлөрү менен, жакшы сөздөрү менен кошулуп ушинтип жүрөт. Анан кийин Темирбегим
Kudayım uşularga, Kuday ömür versin sizlerge. Mынау эл журтты Kudayım сактасын. Эч убакта жаманлык көрбөйлү, азыр деле жакшынакай эле жашап жүрөбүз. Мына карачы. Ушундай ар бир жерге бирден туу көтөргөн деген бул өзү кыргыз элинин сыймыгы. Бул сыймыкты колубуздан түшүрбөйлү. Баарыбыз ушу сыймык менен сыймыктан жүрөлү. Кыргыз балдарыбыз, элибиз аман болсун. Дүйнөдө кыргыз деген ат эч убакта өчпөсүн. Bir top manasılarda Jaysan Ümetulu jönündө бар экен, Сагынбай Орозбаков да бар экен. Анан кийин Кыдыралы Кайназар уулу деген Алабукадан чыккан 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында жашаган манасчы бар экен. Өткөн экен, ошол Кыдыралыда эми укмуш айтылат экен да. Жайсан менен Ырчуулдун экөөнүн айтышы, аны дагы Жумадин китеп кылып чыгарган. Анан кийин мына ушул 10 томдукту чыгарып, ошол ысыгына күйүп, суугуна тоңуп жүргөн Жумадин арабызда турат. Ушу Жумадин Кадыровго сөз берип койсок. Урматтуу замандаштар, мекендештер, урматтуу Темке. Бүгүн чындыгында эле абдан жакшынакай. Керек болсо келечекке таасир эте турган сырдуу окуя болуп атат. Жалаңач буу деген тоо бар. Казарманда географиялык жактан караганда Кыргызстандын так ортосу ошол жер болуп эсептелет. Казарманчы мындай сызганда так ортосу Кыргызстандын жеринин борбору болуп эсептелет. Ошол жерде 4099 метр бийиктикте жайгашкан бир сырдуу үңкүр бар. Ошол үңкүрдө манастабыз 725-жылы Самати деген абалга кирген боюнча бүгүнгө чейин ошол жерде отурат. Ошол жерде отуруп алып бизди сактап келе жатат. Жайсан атанын ак жолуна курбандык салынып атканда, бата тилек кылынып атканда, Жайсан ата келди, өзүнүн жашын агызып келип, акырына барганда жылмайып, ыраазы болуп калды. Жайсан атага таазим этип коелу. Анан тугунун жанына келгенде да Жайсан ата келип, жанагы көрүнүшүнөн башкачараак сон болуп, толуп, эттенгенсип, пул алсып. Разыбыз Жайсан ата. Куш келипсиз. Анан биринчи жараткан эм жар болуп, Маназаттан колдоо берип, ушу Жайсан сыяктуу баатыр аталарын колдоо берип, ушундай тууларды көтөрүп аткан сиздерге ыраазыбыз. Рахмат. Анан тилегибиз чыныгы улуу кыргыз, нукурат таза улуу кыргыз жол ачылсын, ишке киришсин, жараткан эмнин буйругу аткарылсын. Бүт дүйнө эле кыргыз элин тааныйт, бүт дүйнө эле кыргыз элине таңыркайт, бүт дүйнө эле кыргыз элине суктанат, бүт дүйнө эле кыргыз элине баш ийет, бүт дүйнө элинин бийлигин кыргыз элинин колуна берем. Бүт дүйнө эле кыргыз элинин бийлигин сүйгүлө. Жана кыргыз тили бүт дүйнөлүк тил болот, кыргыз эли керемет, жыргал жашоо берилет деген жараткан эм буйругу аткарылат. Бул чындык. Түбөлүк аткарылат. Жана биз ушу касиеттүүлөр, жалпы кыргыз эли касиетти карманып, ата тектердин баскан изинен адашпай базып, жасаган ишин жасап, бул аталардын улуу көчүн түбөлүк улайлы, үзгүлтүксүз түбөлүк улансын. Улуу кыргыз доору келсин, түбөлүк бекем орносун, дүйнө элин жакшылыкка жетелесин, дүйнө элин жер жүзүндөгү жашоонун уланып калышына өз милдетин аткарсын. Менин тилегим ушул. Кабыл болсун, кабыл болсун. Эжеге айтканыңыз келсин. Кыргызстандын символикалык жеринде турабыз. Кыргызстандын киндигине окшогон жерде турабыз. Ар кандай жөн
уктуңуздар баягыдан бери информацияны бул бардыгы аян аркылуу болуп, аян аркылуу бул маселелер болуп атат. Бул эми азыркыча айтканда бир таң калыштуу бир иштер, окуялар болуп атат да. Мына бир убактарда улуу кыргыз каганаты болгон экенбиз. Ушу Великий Киргизский империя деген болгонбуз. Анын азыркы Кыргызстандын акыбалын караганда анын эч кандай деле немеси билинбей калган да. Бирок ар кайсы нерсенин изи калат экен. Ошонун информация калат экен. Мына өтүп кеткен аталарыбыз дагы күйүп бышып, мына эже айткандай ыйлап чыкташып туруп урпактарга жетсин. Ошол баягы улуу эл улуу элдин урпактары ким экендерин билсин, таанысын деп ар кандай аяндар аркылуу ушундай иш-чараларды өткөргөнгө мындай мүмкүнчүлүк берип атат да. Ошондой мүмкүнчүлүктүн бири мына Темикен пайдаланып улуу Жайсан атабыздын туусун көтөрүп аткан убагы. Бул эми ар кандай иш-чаранын бир ниет тилектери болот. Темикен дагы ушу жакшы ниеттер менен, жакшы тилектер менен бул тууну көтөрүлүп атат. Ошол ниеттердин баардыгы кабыл болсун. Эли журттун баардыгынын ушул туусу бийик көтөрүлүп желбирей берсин. Ден соолук болсун, аманчылык болсун. Анан эми бул аян деген бардык эле киши неме төрбөйт, аян колдой берсин. Не дейшен, аманчылык болсун, баарыңыздарга ден соолуктуу болгула. Ушул жерден турган кыргыз мырзалары, аксакалдары, жигиттери, апалары, эжекелерибиз, жеңелерибиз ушул жерде тургандар кыргыз деген атка конгондон бери ата-бабаларыбыздын баары Манас атабызга, Кырк Чорозуна сыйынып келишкен. Ушуну бир баарыбыз ушуну ойлонушубуз керек да. Биз деген аталарыбыз, чоң аталарыбыз ойлонгон, ошону туу туткан, ошол ар дайым ошонун рух алган, күч алган, ушундай тоолордун арасында жашаган ата-бабаларыбызга алдында биринчи таазим этип, ушундай Манас атабыз Кырк Чорозу деп келгендиктен биз ошол жолду улашыбыз керек. Жайсан атабыздын, бабабыздын арбагы сүйүнсүн ушул жерде турган урпактардын алдында. Дегеле кыргызга аталарыбыздын керес кылып калтырган 3 ыйык нерсе бар да. 3 бизге калтырган. Бул кан көтөрүү, баш көтөрүү, туу көтөрүү. Ушул 3 нерсени кыргыз эр азамат жигиттерине калтырган ушул туу көтөрүү. Аалам менен жердин ортосундагы Кыргыздын керемет күчү ишке кирди деген. Анан Жайсан атабыздын күчү эмне дегенде душман болгондун баарысы Жайсан атабызды канткенде жок кылабыз. Эгер Жайсан сүйлөсө, анда жалпы кыргыз сойгонуп кетет деп корккон ошондон. Анан бүгүн ушул атабызды канчалык ушул жаскан кишилерди канчалык басынтып башка кылган күндө дагы бүгүн кайра жанданып ушул улуу көчкө улап, кыргыздын көчүн улап, кыргыздын сөзүн улап, бардык нерсени бүгүн башын бириктирип турганыбы. Жайсан атабызга миң мерте ыраазычылык билдиребиз. Көктөгү руху жер бетинде ишке кирген болсун. Ар бириңиздерди колдоп таяп, ар бир кыргыздын Манас сүйлөгөндө, Манас жөнүндө сөз кылганда, кыргыз жөнүндө сөз кылганда канындагы улуу касиет ойгонуп турсун. Рахмат. Биз жакшы. Чынын айтканда, бизге жете турган жакшы ата түпкү аталарыбыздын, Манас атабыздын чоролорунун баарынын бизге калтырган
ар биринин адамга деген ушу кыргыз элине деген салты санасын биз мындан ары улап кетсек, Кудай куткулсун. Темикеме дагы оң томдукту чыгарган Жумадинге Атом Гүлгө ушу кайсы китептерге чыгып атса түбөлүктүү болуп Жайсаң атабыз бизге ыраазы болсун. Мындан ары дагы жакшылыкта Манастын эли чогуу бир бололук, бар бололук. Биргелик барыбыз, бардык кыргыздар Манастын туусун, бардык 40 чору атанын туусун көтөрүп жүрө берелик, аман бололук, бар болуңуздар. Кыргыз эли материалдык байлыкты баа тутпай, руханий байлыкты баа тутуп келген эл да. Бул руханий байлыкка эмне кирет? Сөз кирет. Ошону баалап, барктап, сөздүн саманын сапырбай, анын берметин айтып, сөздүн кесирин сүйлөбөй, данышмандардын сөзүн тутуп келген элбиз. Биз эгер материалдык байлыкты тутсак, бүгүн үйдө башкача жумуштар менен жүрмөкпүз. Биз баарыбыздын көздөгөнүбүз руханий байлык экен. Азыр мына Кытай эли ушунча байлыгы менен алтын доорго өтө албайт. А биз руханий байлыгы бар кыргыз элибиз баалуулуктарыбыз менен тоскоолдуктардан чыгып кетчү, ата тектен өтүп келаткан касиеттерибиз бар. Кыргыз элине ылайым алтын доорго өтүп кеткенге тилектешмин. Мына ошондой көп багыттарыбыз бир адамдар чогулуп атабыз. Буйруса мындан да көбөйүп өтүп кетебиз. Бүгүн өтө толкунданган, тарыхта кала турган күн болуп атат. Буйурса 4-чү атанын туусу көтөрүлүп атат, Жайсаң атанын. Жайсаң атанын жан дүйнөсү ушунчалык өсүп кеткендиктен өтө керемет жумуштарды ааламдык масштабта көп нерселерди аткарган экен да. Биз аны дагы түшүнбөйбүз, балким биз өзүбүз дагы ойлоп аткан нерсебиз ааламдык масштабта кандай экен да биз элестете албай кетишибиз мүмкүн экен. Бирок Жайсаң атанын жан дүйнөсү ошончолук өсүп кеткенине, ушунча жер планетасында жашап атып, ушунча жогорку деңгээлде адамгерчиликте жашаган адам экен да. Эми ушул атанын туусу ар бир ошо аталарыбыздын, жети атабыздын, Манас атабыздын, кыр чоросунун тууларынын энергиялары иштеп, ааламда бизге чоң бир багыт алып келе турган, кыргыздын жолун түптөп бере турган, бизге бир жол көрсөтүп бере турган бир энергияларды алып келе турган жакшылык болуп берсин. Кыргызыбыз биримдикке келсин, ынтымакка келсин. Бүгүн Жайсаң атанын байрагы көтөрүлүп атат. Атабыздын арбагы жаркырап, атабыздын салмактанып турат. Ошо 40 чоро аталарыбыздын бардыгы кемеңгерлер, кыраандар, алар жалаңган айсы учундагы мушкерлер эмес. Алардын ар биринде 40 миңден касиеттер бар. Анан бүгүнкү ушул жөрөлгөбүз Ала тоого, Жети дубанга аба аркылуу, шамал аркылуу, кайыптар аркылуу, эриштелерибиз, бериштелер калкарабыз аркылуу жетсин деп тилейт. Атабыздын арбагы бизге Жайсаң атанын жар болсун. Ушу бүгүнкү келип отурган ушу Жайсаң атабыздын бардыгы тең арбагы колдосун бардыгыбызды, өзүбүздүн каада салтыбызды, ыйманыбызды мындан ары бийик көтөрөлү. Азыр айтып атпайбы, кыргыздын ар бир мамлекетке барсаң, Манас деген аты бар экен да. Америкадан чыгып атат, бүт дүйнө жүзүнө чыгып атат да. Ошону менен мен кыргыздын, өзүбүздүн кыргыз кайсы бүт дүйнө жүзүн кыдыргандыгын, канча жерди чапкандыгын ушу Манастын аты менен гана баардыгын белгилеп кетип атат да. Ошондуктан мен бул жерде тургандардан дагы бирөө суранат элем. Балдарыбыздын аттары болобу, неберелерибиздин аттары болобу, кыргызча ат койсок, кийин ошол эки кыргыздын аты ушу жерде жайгашсак дагы мына ушул жерде кыргыздын аты калыптыр. Кыргыздар баскан экен деп биз кийинки муундарыбызга дагы ушуну үйрөтө кетишибиз керек болуп турат. Ушу Жайсаң атабыздын арбагы колдосун, мындан ары мындай ачылыштар көп боло берсин. Манас жомоктогудай көрчүбүз да. Эми мисалы көпчүлүк эл ишенип атат. Манас туура так инсан болгон экен депчи. Көпчүлүгүбүз ишенимди туудуруп өзүбүз эмнегедир ушу Манас атабыздын урпактарын изилдеп жүргөн адамдарга ыраазычылык билдиребиз.
аман болгула, чын ден соолуктуу болгула, ушул ишиңерди өркүндөтө бергиле. Биз такай эли журтубуз баягы силердей лимпос болбосок, акын болбосок, жетектеп тиги алып баруучу болбосок дагы эли журтубуз силерди көрүп сыймыктанып жашай берели. Касиеттүү Ысык көл жергесинин кызымын. Менин өзүмдүн Кыштабай деген чоң атам болгон. Ал чоң атам чоң манасчы болду. Жана Сагынбай Орозбак уулунун варианттарын айтчу экен ага чейин. Мен ошол Кыштабай чоң атамдын түз чөйрөсү болом. Анан ошол чоң атамдын варианттары табылыптыр. Ошо азыр биздин Академия наукта айтышты, ошо вариант, электронный варианты турат. Ошону ким чөйрөлөрүнөн, нерелеринен бирөө болсо келип айтып, ошону чыгарыңыздар деп атат. Эми мен жакында ошону ниет кылып атам, чыгарайын депчи. Жайсан атанын руху колдосун. Сизди болсо дайыма телевидениеден көрүп жүрөм. Бар болуңуз, бай болуңуз, ден соолуктуу болуңуз. Ушундай кыргыз эли үчүн жакшы иштерди кыла бериңиз. Жайсан атабыздын туусуна бийик көтөрүп, ушу арбактардын ыраачылыгын алып отурасыздар. Эми баардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Кайсы жерде болбосо дагы кыргыздын салтын, санасын көтөрүп, ушу эже айтмакчы, бала чакабызга, урпактарыбызга ушу кыргыздын аттарын коюп, кыргыздын улутун жок кылбай, ушу кыргыз дүйнөнү башкарат деп. Сүйүнүчтүү, кубанычтуу күн болуп атат. Манас атабыз деп келатабыз. Манас атабыз дегенде жүрөгүбүздү күлдөйт. Биз бала кезден энелерибиз бириш баштарда, жебе жакка барарда Манас ата болду деп айтчу эле да. Биздер өзүбүз түшүнбөсөк деле Манас ата болду дечи элек да. Көз аталарыбыз, энелерибиз ушу Манас атаны бийик тутуп жүргөн экен. Ортодо бизди мектепте мынча эле сап 500 бирдемече сап эле деп эле окутуп койгон экен. Бирок кыргыз эли Манас атабыз менен гана өйдө көтөрүлүп, Манас атабыздын духу менен ушунчалык жашоодо жашап келаткан экенбиз. Бул бийик тоолорубуз, ийик жерлерибиз менен ошо Манас атабыздын кырк чоролорунун туулары көтөрүлүп атат. Көтөрүлүп аткандан бери биз кыргыз эли кандайдыр көтөрүлүп атабыз, сүйүнүп атабыз. Бүгүнкү күн Жайсан атабыздын туусу ушул ийик жерде көтөрүлүп атканга дагы биз сүйүнүп, ушу чат тараптан чогулуп кыргыз эли көтөрүлүп, биригип, ынтымакта келип атабыз. Сизге чоң рахмат. Сизди телевидениеден кыргыздын калпагын ачтыңыз эле биринчи. Жанагы кыргыздын калпагы биз аябай сүйүнүп калабыз да. Ошондо орнаменттер жөнүндө түшүндүрчү да. Анан эми ушул жүрүп отуруп аталарыбыз, ушундай агаларыбыз, эжелерибиз, жеңелер дегендей ушул Сайракан апабыз бүт баары кыргыз эли туш тараптан ушул кыргыз элинин өнүп өсүшү үчүн Манас атабыздын көтөрүлүшү, Манас атабыздын 40 чоросунун баштары биригиши, туулардын биригиши, энергиянын чогулушу, ушул үчүн аябай каны көрүп, тынбай кызмат кылып аткан кыргыздын жигиттери, мындай кыздары биз үчүн аябай сыймык. Биз да ошолордун арасында экенибизге биз аябай кубанычтабыз, бактылуубуз. Сизге кут болсун ушул дагы чыган адамдар чыгып, дагы бүт аталарыбыздын туулары көтөрүлсүн. Биз ошолорго күбө бололук. Биз ошо менен өнүп өсөрүбүздү билебиз. Биз жалгыз гана Манас атабыз менен, атабыздын 40 чоролору менен гана көтөрүлүп кете алабыз. Анан каада салтыбыз, үрп адатыбыз менен ошону кармайлык, ошону тутуталык дагы кыргыз эл биригип, улуу эл, Сайракан апа айтты го, дүйнө эли кызыккан, суктанган улуу эл бололубу? Улуу эл бололу. Улуу эл бололу. Бул жерде Манас дастанын дүйнөгө таанытып кыргыз элинин эсинен чыгарбай келген 51 көз өткөн манасчыларды деметтик. Себеби бери шейиттер мазары болуп атат. Ошондуктан тирүү, көзү тирүү манасчылардын бирөөнү да кошкон жокпуз. Мынакей эң тиги Түлөберди манасчы 1735-1810 жылдан жашаган чоң манасчылар. Эң акыры Асанкан Жуманалиев деген 47-жылы туулган, 11-жылы өлгөн. Бул сүрөттө
Мына бул Жайсаң атабыздын сүрөтү. Жайсаң Үмөт уулу 682 жылы туулуп, 736 жылы дүниеден өткөн. Манас атабыздан туп-тура 12 жаш кичүү элем дейт да, бир мүчөлгө кичүү элем дейт. Төрөлгөндө Жайсаң Манас атабыз хан болгондо төрөлгөн экен. Анан Манас атабыздын көз өткөндөн 12 жылдан кийин өткөн. Манас атабыз 54 жашында өтсө, бу киши дагы 54 жашында өткөн. Жанагы чырагым, көңүлүң бур сырымдук, көөдөнүмдү жарып чыккан ырымдук, кылымдарды карытып үнүм баспай ырдап келем, көздүм жашын куюлтуп, муңум батпай ыйлап келем. Эрөөл тала майданын көргөн күндөн, эс жыйып көз ачканы сырдуу үндөн, көздөн жашым токтобой, сөздөн оозум бошобой, ырдап келем үн баспай, ыйлап келем муң батпай. Берендердин эрдигин, бегимдин кылган шердигин, жан кыйылган ушул тала, өзөн толгон өлүк жанга ажырап, адамдардын денесинен адашкан жан досторду сан жетпеген, түн күнү көрүп турам, угуп турам, кез болбой тыным алып үнүм баскан. Жүрөк төрттөп жанды кейтер, жер жайнаган могу шейиттер, набыт болгон чоң казатта эрендер, намыс корго деп багышкан энелер. Оюм бузбай, сөзүм тыңдап көөнүң ал, о чырагым, шерлеримди көрүп ал, элескерсин эрендерди жан кыйган, эсиңе түй, айткан сөзүм бурбастан, тоодой болуп додолонгон куу сөөктөр, тооп жарышкан, тирүүсүндө күлүктөр, даңкан уруп туягынан от чыккан, деми кызып, таноосунан чок чыккан, тулпараттар камбарата колдогон, туш келген таш упаранып кум болгон, жоодон өлүп, ээси менен үстүндө, жомок болгон бул куу сөөктөр тирүүгө, сай күлүктөр тулпар пири колдогон, сагызгандар көзүн чукуп кордогон. Ак өтөгөн милдеттерин кезинде, аргымактар арзыйт мактоо сөзүнө, тулпарлардын бул сөөктөрүн куураган түшүндүрүп, урпактарга айтпасам, тирүүлүктө тага төшкөн милдетин, тулпарлардын көөдөнүнө суу себемин, эрөөл тала, жери бөлөк, эли жаат, эрендерди сөөгү калган аманат, адам менен буудандардын куу сөөгү аралашып жатат ээлеп дөбөнү, кагыраган куу сөөктөрдү аралап, карегимден кан аралаш жашагат, кыраандарды кыйган талдай сулаган кызыл тилим бүлөп, ырга айланткам түгөнбөгөн дастан ырга айланса, түбөлүктү калк ичинен байыр алса, эрендердин эрдиктерин арттагы эл унутпай, өнөр алар балдары, өрнөк алар балдары, урпактары учун улап үзбөстөн, улуу көчтү улантышар деп күтөм. Эн тала колотту, мекен кылган түбөлүк, чырагым, бул эрлердин дене досу, үнүм баспай ырдап келем, муңум батпай ыйлап келем, берендердин шердигин, душманга кылган эрдигин, көргөнүмдү көргөндөй ырдап өтсөм деп келем, журтума текши жеткенин тыңшап өтсөм деп келем, кылымдарды карытып, мезгилдерди арытып, урпактар эй, силердин камды жеп келем деп Жайсаң атабыз өзүнүн баягы манасы башталарда айткан саптары, муну кайыптан алып кагаз бетине түшүргөн Бүбү Мария Муса кызы эжебиз. Эми эң биринчи айтарым, бүгүнкү иш-чараны ушул маанилүүлүгүн сезип, ушул иш-чара кыргыз элине эмес, бүт эл даже адамзатына керек экенин түшүнүп, жумушуңарды таштап коюп, ат арытып алыстан мынакей Кыргызстандын төрт бурчунан, жети дубанынан келип атасыңар, эң биринчи баарыңарга рахмат. Жайсаң атанын туусун именно ушул жерге сайылган себеби ар кандай немеге келди да, өзүнүн кабырын жанына саялы, кызарттын белине, же бир карга саябыз. Анан ал өзүнө өзү айтылат экен, мына көрсө мунун даярдыгы 2 жыл мурун эле боз үй тиккенде эле башталган экен да, көрсөчү. Мына тоо, Жайсаң тоо деп, ал дагы жылган менен барсаңар ошодо көк булуң деген жанагы Жайсаң атанын өзүнүн эң сүйгөн жери бар да, көк булуң деп
көп айтылат жанагы китепте, Айкөл Манас китебинде. Менин көк булуңум мен ошол капа болгондо, бирөөгө тарыганда, же бир жан дүйнөнүн бирдекени каалаганда дейт. Мен ошо ордодон чыгып дейт, ордо деген тетиги капкада болгон таластын этегинде жанагы көл турган жерде. Ашпышымда келчим дейт. 2 саат ат менен келип калышкан ошол жерге. Алардын аттары көрдүңүзбү кандай ат болгон? Биз машина менен тиги бир күн кечке жол жүрөбүз. Анан ошол анан кийин аяндар келди. Көрсө бул жер Жайсаң атанын мындайча айтканда космос менен аалам менен байланышып жүргөн ошо портал окшойт да. Касиеттүү жер экен да. Ушундай аяндар келип анан кийин өсөргө сайыш керек экен. Именно Жайсаң төрдүн бет маңына айнетип анан ушул жерди тандап, анан ушул жерге Кудай буйруган экен, ушул жерге сайылып калды. Эми бул биз тууну көтөргөнүбүз бул материалдык дүйнөдө биздин жасап аткан иш-чарабыз. Мына муну темирден жасадык, муну сүрөтүн тарттык, көтөрдүк, тигинти миттип кетип калдык. Бирок мунун мааниси, ааламдык мааниси, кайып дүйнөдөгү мааниси бул эбегейсиз. Бул күчтөр силердин тилегиңер, мына бүгүнкү тилегиңер, ушу жасап аткан ишиңер жалаң эле кыргыз элин эмес, бүт жалпы адамзатына алтын доорго жол ачуучу иш-чаралардын бири деп эсептегиле. Силер бүгүн силерде жөн эле тандап алып келген жок. Ошо буйруган адамдарды, тилеги бир адамдарды Кудай Таала ушул жерге бүгүн буйрук менен чогултту. Өзүңөрдүн миссияңардын жогорку экенин силер сезишиңер керек. Силердин бир аз болсо жан дүйнөңөр бүгүн кыймылдап, бир нерсе сезип, азыр мына тууну көтөрөбүз. Ошо тууну көтөрүп атканда ар бириңер тилек кылгыла. О жараткан ушундай кыргыз элин тилегин кабыл кылып, адамзаттын алтын доор деген бул жерде болбойт экен. Алтын доор деген өйдөнкү сферада курула турган доор экен. Ал алтын доордо биз жаңгыс барбайбыз. Немелер адамзаты. Алтын доорго адамзаты барат. Анан Нух пайгамбардын эли деген бир цивилизация болгон ортодо. Алар Атлантида цивилизациясынан Лемурия цивилизациясы. 4 цивилизация биригип, алтын доорду түзүп, алтын ордо деген цивилизация болосуңар дейт. Мындайча мамлекет. Ал Сириус кош жылдызында көгүш түштүү сферасында болот экен да. Кудай Таала бизге ошону буйрук кылсын. Аз эле калды, 4000 эле жыл калыптыр. Анан кийин бүгүнкү иш-чаранын маанилүүлүгү ушундай да. Ошону ар бириңер азыр ишиңерде тилек кыла тургула. Ушу туу көтөрүлүп атканда баарыбыздын тилегибизди жараткан Теңирим кабыл кылсын. Кана мен амин, сен эми жолуң ачылсын. Ушул Жайсаң атанын руху жана башка ушул касиеттердин, ыйыктардын рухтары, Манас атанын руху кыргыз элин эмес, жалпы адамзаттын колдоп ушул жасап аткан иш-чарабыз өйдөнкү бийик ааламдарда кабыл болсун. Амин. Жараткан Кудай, кыргыз элиме тынчтык, бакубат турмуш алып келип, еврейлердин ыйык китебинде жазылгандай кыргыз эли дүйнөнү апааттан сактап, дүйнөнү баштай турган эл деген жазуу бар экен Тоорада. Ошол ишке ашсын, ошол иштин башатында ошолордун бардыгын элибизге жар салган бүгүнкү күндө дагы жаңы жайсаңдар чыксын. Кыргыз эли мындан ары бир эл болуп, кыргыз эли бөлүнбөй, 40ка бөлүнбөй, 2ге бөлүнбөй, 4кө бөлүнбөй, бир эл экенибизди жүрөгүбүздө сезели. Балдарыбыз, кыздарыбыз бактылуу болсун. Кыргыз элине мыногу келген апааттардын бардыгынан аман эсен чыгып кетели. Сиздердин ар бир келген кадамыңыздар ушу кыргыз элин алдыга баштай турган серкештердин кадамындай бейишке кеткен кадам болсун. Амин. Аллаху акбар. Orğan çangdı görgöndө, enne kengin can çıgar. Atangdın görgünde, orğan
чаңдык арасы